Эргеш Мейманов атындагы орто мектеби, кыргыз адабияты 9-класс, мугалими Нусупова Анара. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар, Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө таанышасыңар. Ырларын көркөм айтып, маани мазмунун талкуулай аласыңар. Бири-бириңерди сыйлоого, боорукерликке тарбияланасыңар. Мен турмушта сараң ач көз эмесмин, өктөө кылып аяз бердиң дебесмин. Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу, мага берсе 2 сабак ыр берсин. Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Жаштайынан тоголок жетим калып, Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, 1928-33 жылдарга чейин окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930 жылы Сабаттуу бол гезитине Кызыл жүк деген ыры басылып, тушоосу кесилет. Ушундан баштап гезит журналдарга үзбөй ырлары жарыяланат. Алыкул 1938 жылы апрелде СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950 жылы Москвадагы орус тилинде жарык көргөн Мойдом аттуу ырлар жыйнагында адабият боюнча Сталиндик сыйлыкка талапкерлигин көрсөтүлгөн. Ленинчил жаш, Чабуул журналдарында иштеген. Алыкул Осмонов 1935-50 жылдар аралыгында 10дон ашык ыр китептеринин ээси болгон. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары чоң котормочу экендигин да көрсөттү. Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин 12 түн, Отелло трагедиясын, Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр жана башка чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Көз өткөндөн кийин 1964-67 жылдары чыгармаларынын 3 томдугу жарык көрдү. 1988 жылы Бишкек шаарындагы номер 68 мектепке, 1990 жылы номер 9 китепканага ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда 20дан жакын мектепке, тоо чокусуна жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. Алыкул Осмоновдун сыйлыктары: Ардак белгиси ордени 38 жылы, Улуу ата мекендик согуштагы мезгилде каарман эмгеги үчүн медалы менен сыйланган. Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болгон. Ырларында өзүнүн оор турмушундагы баса белгилеп кеткен. Ашкере Айкөл ташкындаган таланттын туз насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен. Залкар акын 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайтты. Өзү өтсө дагы артында түбөлүк из калтыра турган ырлары азыркы күнгө чейин айтылып, ырдалып, обонго салынып келет. Бар бололу түгөн бөйлүү курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдө жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктүн жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт деген саптарда Алыкул Осмоновдун жаны алыска кетсе дагы ырлары түбөлүк экендиги баса белгиленип келет.